Эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлиги үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө жана үй бүлөдөгү атанын орду тууралуу маселени бир катар министрликтердин өкүлдөрү менен бирге талкуулашты. Катышуучулар жаш муунду тарбиялоо ата эненин же мектептин гана иши эмес, жалпы эле коомчулуктун аябай узакка созулган, татаал жана дагы сабырдуулукту талап кылган аракетинен көз каранды экенин белгилешти. Ошол эле учурда кыргыз элинин байыртадан бери сактап келе жаткан баалуулуктары тууралуу сөз болуп, доор алмашкан сайын баалуулуктар өзүнүн ордун жоготуп, көз караштар өзгөрүлүп жаткандыктан ата бабалардын салтын, үрп адатын билип, кийинки муунга өткөрүп берүү маселеси көтөрүлдү. Айтылган сунуштар жана демилгелер боюнча эми уюштуруучулар адеп акылактык өнүгүү тармагындагы колдонулуп жүргөн ченемдерге таяп карап чыгат. Түздөн түз ушул маселелер боюнча иштеген кишилер келип атат бүгүнкү күнү. Андыктан баягы канча бир жылдын башынан бери болуп аткан нерселердин баардыгы биздин баягы жалгыз гана биздин министрлик эмес, ушул тармакта иштеген мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө да баягы сөзүн тийгизип атат да. Андыктан биз ушул бүгүнкү иш чара бул аталар күнү, анан ошондой эле биздин эртеңки күнү баягы азыркы талкууда болуп аткан үй бүлө кодексине дагы өзүнүн эмелерин киргизгенге мүмкүнчүлүк берет да.